Biz ошол имам Навави чогулткан жыйнак хадисти окуп жатабыз. Риядус Солихин деп атаган момундар бакчасы. Буга чейин биз ыкыластуулук, анан тобо жөнүндө окуганбыз. Бүгүн ошол сабырдуулук боюнча, сабыр кылуу боюнча хадистерди улантабыз. Мен акыркы хадисти дагы бир жолу кайталап коеюн. Акыркы жолу биз Пейгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баягы Ухуд согушуна катышканы боюнча айтканбыз, кыска. Ошол Ухуд согушуна токтолуп кетчү болсок, Ухуд согушунда Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды эме кылган да, бөлүп оң канат, сол канат деп, анан канча бир тоонун астына ошол жерден жылбагыла деген да. Бизге эмне болбосун, силер ошол жерде турасыңар дегенде, анан баягы согуштун башында мусулмандар утуп баштаганда, анан биз уттук деп олжолорду чогултуп баштаганда, анан Халид бин Валид ошол учурда мушриктер тарапта болгон. Анан кабырга тарапта болуп, мындай байкап туруп, анан немесин алып качып, өзүнүн жамаатын алып качып, артынан келип анан сокку берип, ага чейин баягылар баары качканда, мусулмандар баягы тоонун үстүндө же этегинде тургандар, биз уттук деп ылдый түшүп кете бергенде, булар дагы баягы калган куткан олжолордун алып калайлы деп, алтын күмүш байлыктар бар, алып калайлы деп шашылып алар да түшүп келгенде, бул пенделик кылып койгондор, ошондо ошолор түшкөн себепте, эми себеп Алла Таала ошол себеп кылып койгон, ошол себепте мусулман армиясы ошол Ухуддогу согушунда 70 сахаби каза болуп, 70 жаракат болуп, Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү анга кулап түшүп, жарадар болуп, тиши сынып, чекеси кынаган да. Ошол жерде эмне деп атат Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Кантип ошол өз пайгамбарын ушинтип кордогон, кордошту дейм алар. Пайгамбар экенине ишенбей кордоп, эме кылышты, аны жалганчы дешти, аны саз келгенсип согушту, аны кулатышты, мисалда өлтүрүүгө чейин барышты да. Ошондой коомду кантип Алла Таала күнөөсүн кечирсин дейт да. Дегенде Алла Таала эмне дейт? Лайса лака минал амри шей. Бул сенин ишиң эмес деген да. Сен буга биз кимди кечиребиз, кечирбейбиз, бул өзүбүздүн ишибиз. Ошондуктан биз бул дүйнөдө бир кишини сен бейиши же тозок деп айта албайбыз эч качан. Эч качан. Кандай жумуштарды кылбасын, кандай иштерди кылбасын, биз аны эме кыла албайбыз. Бул жерде биз үйрөнө турган көптөгөн сабактар бар. Биринчиси, көрүңүздөр, Пейгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир буйругун аткарбай коюу менен мусулмандар кандай зыянга учурашты. Бир эле буйругун аткарбай. Баягы тоодон түшпөгүлө, тоонун этегинен жылбагыла деди. Ошону аткарбай эмне болушту да? Биз пайгамбардын эмес, Алланын айтканын кылбай жатпайбызбы? Туурабы? Мисалы өзүбүздүн Алланын буйруктары менен болгон, ошол сооп күнөө менен болгон мамилебизди мындай көзү күтүп көрөлүчү, эртең менен кечке эмне кылдык? Кандай күнөөлөр жасадык десем, пайгамбардын буйругун аткарбай коюп кандай залалга келтирсе адамзатка, Алланын буйругун аткарбай коюу, ага каяша аткаруу аябай чоң, коркунучтуу. Бирок Алла Таала эмне? Өтө мээримдүү зат. Мээримдүү, кечиримдүү, ырайымдуу, анан сабыр кылып күтөт да. Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу бир согуштан кийин бир аял эмесин издеп атканын көрөт. Баласын издеп араң табат. Таап анан өпкүлөп неме кылганда Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрдүңөрбү дейт. Мына аял азыр баласын отко таштайбы дейт. Жок деген. Сабырга жок таштабайт, кантип таштасын эне баласын дегенде, Алла Таала деле ошондой мындан дагы мээримдүү деген. Бирок кээ бир учурда эмне болот? Баягы Алла Таала өзү айтты го, акыретте сен кысап болот. Бул дүйнөдө ким кандай жашады, канчалык сооп жасады, канчалык күнөө жасады, ошонун жазасын алат. Анда башкача. Бирок бул дүйнөдө мына тирүү жанбызбы, денебизде жан барбы, биз амал кылып калсак болот да. Ушуга токтолоюн дедим. Кийинки хадис Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат:
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Müslüman kişiye qanday bir qaygı muğun bolbosun, kapaçılık bolbosun, kıyınçılık bolbosun, qanday ıza bolbosun, şunday kıyınçılıkların qaysı türü bolbosun da, kıyınçılıkların bardık türleri bolbosun da, jada kalsa hatta şevkete yuşakı hadi, jada kalsa oşu butuna, denesine kirgen dikenek, oşoga dağı Allah Taalam anın günölöründen sabır kılsa keçiretti. Bizge har qanday sinovlar bo'ladi. Allah Taala keyir adamlarni finansiyalar jihatdan sinab qo'yadi. Keyde oylik berib, dag'i boshqa jihatdan sinab qo'yadi, denso'likdan sinab qo'yadi. Keyde oylikda, denso'likda berbey qo'yishi mumkin. Misoli, qanday qiyinchiliklar bo'lsin. O'shalarga agar biz sabr qilsak, o'sha zamonda sabr qilsak, Allah Taalam ne günelerimizden şu sabrımızga jaraşa veya kıyınçılıkka jaraşa günelerimizden geçirip duraptı. Bu dağı Allah Taalam bizge berim degen. Anan hiç kaçan bayağıda bir kırsık bolganda biz nalыбашыбыз керек деп, неге Allah Taalam meni maga ушундай кылып атат, башкалар жакта жашап атпайбы, неге bizge ушундай кырсык келе берет деп, Allah'ın takdirine söz değil. Allah'ın takdirine narazı bolumuyla biz düz Allah Taala'nın narazıçılığını bilgen bolabız. Mesela jönököyle yaşadı misal bir ustanın jasagan bir narsesin görüp, bunu kim jasады? Ушунча жасайбы демей кылсаң, устага сөз тиеп кой. Ошондой эле. Allah takdirдин жаратуучусу ким? Allah Taala. Ошондуктан биз ошого сабакташыбыз керек. كينكي حديث وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. Abdullah bin Mas'ud aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bayağı ölüm döşeginde jatkanda kirdim deydi. Ayabay katı olup jatты. Ayabay katı olup onda jatkanын көрүп, ey Allah'ın elçisi, siz ayağı katı vurup jatasız ko dedim dedi. Desem, kâle acel, inni u'ak kema yu'ak racülani minkum dedi. Sebebi men, silerden arаңардан iki kişi kanday kıynalsa, maga oşonday iki ese kıyınçılık verildi. Kultu, zalik enna lek ajrayn. Bunun sebebi sizge so iki ese verilgendikten mi dedi? Degende ova oşonday dedi. Anan ne dedi? Buna sömetet, ma min muslimin yusibuhu aza şevketun fema fevkaha illa kefferallahu biha seyyiatihi ve huddet anhu zunubuhu kema tuhaddu şecera varakaha. Müslüman, kaysi bir Müslümanға şu tikenek değil, şu tikenekten jogorunçalыk, kıyınçılık düşe turgan bolsa, başına sabır kılsa Allah Taala oşol sebepten günelerini geçiredi. Günelerini geçirip bayağı daraktan jalbıraklar kuyulup düşkönдөй oşol kişiden güneleri kuyulup düşedi. Bular bari ne oşol sabır kılsa oşondoy darajаны aladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i deydi. İnne kezalike ma'aşerul enbiya yudâaf aleyna ve ce'al yudâaf el-ecr. Biz peygamberler oşondayız deydi. Bizge oşol soğuk, köörөк beriliş üçün kıyınçılıkları bizge köörөк beriledi deydi. Daha bir hadiste ne deydi? Aşaddul bela el-enbiya thumma el-emsel fel-emsel deydi. Adamların arasında en köp baleylerge, kırsıklara, kıyınçılıklara uçuray turgan bular peygamberler deydi. Andan keyin, alardan keyin kalgan kimnin imanı jogorу bolsa,
Eken bolsa ошого жараша көйрөк сынына болот. Балким башка динге ишенбеген адамдар ойлошу мүмкүн, бул кантип ушунча кырсыкта жүрөт, эгер пайгамбар болгондо жыргалып жашамак деп айтышы мүмкүн. Андай эмес. Алла Таала не дейт? Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ахасибан насу айютраку айякулу аманна ва хум ла юфтанун дейт. Адамдар биз момун болдук деп коюп, эч кандай бир сыноого тартылбастан ошентип жүрүүнү каалашабы дейт да. Сен мусулмансыңбы? Момун болдуңбу? Болдум. Алла Таалам сени сынап көрөт. Канчалыкчы болбосун. Ар түрдүү нерсе менен сынайт. Кээде бала чака менен сынайт, кээде аял менен сынайт, кээде туугандар менен сынайт. Кысасы ар түрдүү сыноолор менен болуп келет. Peygamber sallallahu aleyhi ve bir hadis айтат. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يصب منه deydi. Allah Taala kimge жакшылыкты кааласа, аны сынайт дейт. Ага бир кыйынчылык жиберет. Бул не үчүн жакшылык каалап жатат? Ошого сабыр кылып, анан баягы күнөөлөр азайсын деген максатта да. Биз мүмкүн болушунча бул дүйнөдөн эми таптакыр күнөөсүз өтүү кыйын. Себеби Алла Таала бизди ошол бизди топурактан жаратып, анан баягы шайтанды кошо жаратып койду нафсибизди. Бул дайыма жамандыкка чакырып турат да. Ошо менен күрөшүп келебиз да. Анан мүмкүн болушунча бир аз болсо дагы соопту көбүрөөк кылсак, буюрса акыретте жакшы болот да. Себеби таразага коюлганда мындай биз ойлобошубуз керек, бешикке кирүү үчүн таптакыр күнөөдөн таптаза болуп, мисалы 100% сооп, анан 0% күнөө. Ал андай болбойт. Анда периште болуп калбайсың. 0% күнөө. Тараза коюлат деп айтпайбы? Тараза коюлат. فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Барыбыз айтганбыз. Аль-Кали асырасы. Кимди сооп таразасы оорлук кылса, فهو في عيشة راضية. Ал өзү ыраазы болгон жашоодо жашайт, бейиште. Көрдүңүзбү? Демек ошол бейишке кирип жаткан кишинин деле күнөөсү болгон да. Бирок соопчулугу мындай койгондо оорлук кылды да. Бул жерде 1-2% оорлук кылса болду, ошол эле жетиштүү. Тилекке каршы ошого деле жетишүү кыйын болуп калат экен да көпчүлүк адамдар. Немеге эсептешип бергенчи. Бирок эсептешүү жакшы эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Ман хусиба уқиб дейт. Ким эсепке тартылса, жазаланат дейт. Ман хусиба уқиб. Эч ким ла ядхул ахадун аль-джанната би'амалихи дейт. Эч ким бешикке өзүнүн амалы менен кирбейт дейт. Вала анта я Расулуллах. Siz dagı Allah'ın elçisi değil. Degende ova degen. Ola ana. Men dagı beyişke özüm amal mene kirbeyin. Birak illa an yetagammadiyen Allah bi rahmeti bir gana Allah Taala meni merimine alsa anam kirim degen. Bayağı barımızda ukkan hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge çeyin bolgan bir qomda bolgan bir ibadatköy kişi ömür boyu ibadat kılat. Oşo bir ilgari oşonda bolgan azır bizdin dinimizde jok. Keçildik kılıp dünyonu tark edildi dep koyup dünyadan baş tartat dagы ahiretke gana işte tünükün ibadat bolot. Bizde андай жок. Ne üçün Allah Taala ne deydi? "Ve la tansa nasibaka mined dunya." Dünyadagi bolgan özüңdүн өлүшүңдүн багын дегенде bizde ahiret mendinden çoğalып кетиш керек. An баягы киши кыямат күнү барганда Алла Таала айтат да. Эсептеп көрүп, макулду таразага койгондон кийин анда бейишке менин меримим менен кире бер дейт да. Десе, кандай дейт да. Сизди меримиңиз менен, мен амалым менен кирем дейт. Дегенде, ошондойбу дейт. Вот, анда мейли анда неме кылайлы, көз ниматын, бир гана көз ниматын салгылачы таразага дегенде, баягы соопторун көтөрүлүп кетет да. Дегенде анан бийлап баштайт, Алла Таала кечиресиз, меримиңиз менен киргизип коюң дейт да. Дегенде макул анда мерим менен киргизем дейт. Ошондуктан биз бул дүйнөдө эч качан өзүбүздү деле башкаларды деле тирүү кезинде
Тирүүлөргө эч кандай кепилдик жок дейт алымдар. Хадисте деле. Ошондуктан бир кишини тирүү кезинде бул тозокко кирет, бул бейишке кирет деп айтууга эч кандай акыл жок. Эч кимдин акысы жок. Кандай болбосун. Себеби баягы өткөндө деле айткам, бир хадисте Пайгамбар деле адамдын жаралышы боюнча айтып туруп аягында айтат, бир киши өмүр бою жакшы амал кылып жүрүп, бейиши киши болуп, бейишке кирүүсүнө бир кадам калганда Алла Таала тагдырда аны эмне деп жазган экен? Тозок деп жазып койгон болот дагы. Тозок амалын кылып, динден чыгып, капыр болуп өтүп, тозокко кирип кетет деген. Дагы тетериси болот, бир киши өмүр бою жамандык иш кылып жүрүп, ушул тозокко киришине бир кадам калат дейт. Бир чыканак деп келген. Бир чыканак калганда, ошол өлсө эле тозокко кирип кетет да. Анан бирок Алла Тааланын тагдырына бейиши жазган экен. Акырында динге кирип, аз эле убакытта каза болуп, бейишке кирип кетет деген. Ошондуктан биз дайыма эмне дуа кылышыбыз керек. Ар бир намаздан кийин Аллахум жал хайра амали хаватим. Аллахум менин жакшы амалдарымды ошол өмүрүмдүн аягында кылайын. Ошого сен эме кылгын. Насип эткенде ошол дуа кылышыбыз керек. Кийинки хадис Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vacede Abu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılan hadis ошол Abu Hureyre'ga toktolчу болсок Abdurrahman bin Sakhr өзүнүн аты Abdurrahman болгон. Abu Hureyre деп аталышы Abu Hureyre деген мышыктын баласы. Кичинекей мышык. Hureyre араб тилинде. Хир деген мышык тилинде. Ошондо Abu кошулганда мышыктын атасы эмес. Arap dilinde Abu деген тура, Ab деген ата. Бирок кээде Abu Naum, Abu bir nese dese Кыргызчада баягы Балта бай, Теше бай деген бай, жана Бек дегендер бар, ошол сыяктуу болот да. Abu Naum десе, Naum деген уктоо да. Abu Naum десе уйкучу, көп уктаган киши, уйкубай дегендей да. Ошондо ошончу Пейгамбер Abu Jahl деп коетпайбы? Тиги dinni kabul almaya kalkan gibi var uzun Abu Cahil var mı? Anlattığı burada Abu'l Hakem var. Danışbay. Abu'l Hakem degen danışmanlık da. Danışbek akılman degen deyip olgan. Ona Peygamber ne dep koydu? Nadanbek dep koydu da. Abu Cahil. Nadanbek degen de. Nadanbay. Bunu dele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu ошол Abu Hureyre radıyallahu anh kança bir жаш мышыктарды көтөрүп калдасына этегине көтөрүп жүргөн көрүп Abu Hureyre деп койгонда мындай күлүп жылмайыпчы Abu Hureyre деп ошо мышыкбек мышыкбай дегендейчи ошо мышыкка жакын киши болгон экен ошол киши сахаби радыйаллаху анху Мединага көчүп келип башкалардай өмүр үй бүлө курган жок өзү ар бир мухажир көчүп келген кишиге ошол Мединалык жергиликтүү мусулмандар, ансарлар. Кээ биркилерде 2 аялы болсо, 1 аялын кимисин тандасаң талагын берейин дагы кийин күтүп үйлөн дегендей сунуш берген да. Бул андайлардын баарына баш тартып үй бүлө курган эмес дагы жалгыз жашаган, бойдук жашаган дагы аябай көп хадисте чыкты. Айтат, бир жолу ачка калдым дейт. Аябай ачка калып таш байладым дейт. Курсагыма. Баягы курсакка таш, курсак көтөрүп таш байлап бууп койгондо басылып калат экен да. Ашказан талабы азайып калат экен. Анан Пейгамбер саллаллаху алейхи ва салламга барып күн ысык дейт. Түш маалында адашпасам, барып анан Пейгамбер саллаллаху айттым дейт. Аябай ачка калдым деп эме кылсам, арманымды айтсам, өзүнүн курсагын көрсөттү дейт. 2 taş байлап алыптыр. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın tilese bermek de, bирок ошол sabır кылайын деп эме кылат да, өзүн тарбиялайт. Анан ошондо Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem мага не көкүрөгүмө колун коюп дуа берди дейт да. Дуа бергенде ошол Аллахым ушуга пайдалуу илим бер, унутулгус илим бер деп дуа бергенде, ошол дуасы менен сахабалардын арасында эң көп риваят кылган хадис. 5374 hadis rivayet kılgan. 5374. Бұл hadisти тамга менен айтып берет да. Кайра сурасаң дагы айтып берет, адашпайчы. Ошондой. Аялдардан эң көп hadis rivayet кылган бул Айша энебиз. 2210 hadis rivayet кылган. Атасы Абу Бакр радыйаллаху анху
200'ge жеткен эмес риwayat кылган хадистери. Себеби адамдын ар кандай экен да. Ошончолук баягы алдыда болсо деле баягы мээнеткеч өзүн аябаган, бирок хадистерди риwayat кылганда эме кылган эмес да. Абу Бакр радыйаллаху анху. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча илим алып, илим таратышыбыз керек. Бул илим алып тараткандачы, мунун жакшылык жери мисалы сиздер канча адамды үйрөтсөңүздөр, ошол кишилер дагы канча адамды үйрөтсө, баягы пирамида бар го. Сетевый маркетинг деп чыгып атпайбы? Бизде баягы сетевый маркетингди болбойт деп көп алдыда фото чыгып атпайбы? Ошол сыяктуу сооп сетевый маркетинг сыяктуу болуп кетет да. Сен бир кишини үйрөтсөң, ал канча киши окутса, үйрөтсө, кыяматка чейин ошол сооп баары сага келип турат. Биздин кылган соопторубуз баарыбыз устаздарыбызга барат. Андан эң биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошо мусулмандардын баардык кылган сооптор жазылат. Бизден деле кемейт, аларга да толук болгон. Ошон үчүн биз илим алып, анан аны башкаларга жеткирген үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн Пайгамбар хадисте айтпайбы? Аддал алал хайр кафаилихи дейт. Жакшылыкка далалат кылган киши ошону аткарган сыяктуу дейт. Сооп ишти мисалы бирөөнү айтып койдум да, bir medresege bir жардам керек экен деп bir акчасы бар кишиге айтып койдум, ал жардам берип койду, сага да соо жазды. Ал соону алды, ага сага да ошончо соо берилет. Кийинки хадис عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Hiç kaçan biringer dağın şu bir kıyınçılık başına bir kıyınçılık kırsık düşse oşonun ayından ölümde tilemesin. Bizde tileke karşı akır uçurlar oşonda bir köydü, suitsit dağı köydü. Bu suitsit köynçö Japonya'da köp bolot dep aytышат, ana Европа мамлекеттеринде мусулман коомчулугунда суицид азыраак салыштырмалуу. Аларда көбүрөөк, себеби аларда иман маселеси да. Бизде ошол иман кармап турат. Ошондуктан адам өзүнө кол салган болбойт. Эмне үчүн? Себеби адам өзүнүн нафсисине кол салуу менен Алланын аманатына кол салган болот. Бул нафси биздин жаныбыз, биздин денебиздеги Алланын аманаты. Бул биз буга жооп беребиз. Ар бир айткан сөзүбүздө кылган аракетибизге баштаган канундарыбызга бул аманат. Хадиске кайтсак, эгерде ушул аябай тажап, жашоодон тажап, эч кандай бир шарт болбой калып, кыйналып кетсе дейт, ушул өлүмдү каалап калса, аргасыз болсо, анда мынтип айтсын дейт. Не дейт? Аллахумма ахини ма канатил хаяту хайран ли. Аллахым, эгер ушул жашоодо жашоо мен үчүн жакшы болсо, анда макул, мага өмүр бере бериңиз дейт. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Эгер мага өлүм жакшы болсо, анда өлүм бериңиз деп сураган. Бул таптакыр аргасыз болгон үчүн. Бирок эмне антип сураган жакшы эмес. Өлүмдү тилеген жакшы эмес, Ошон үчүн Пайгамбар эмне дейт? La tatamanna liqa al-adu deyт. Душман менен беттешүүнү үмүт кылбагыла деген. Бул мусулмандардын, пайгамбарыбыздын, сахабалардын баягы сирадан окуп атпайбыз баарыбыз. Пайгамбар канча жолу согушка чыккан. Бул аргасыздан болгон баары сен. Себеби аны кылбаса алар келип басып жок кылабыз дейт да. Өздөрүн сактап калыш үчүн, мусулманчылыкты, динди сактап калыш үчүн коргонуу максатында жасаган көп согуштар бар. Басып алуу максатында. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keyinki hadislerinde deyip An Abi Abdillah Habbab bin al-Arab radıyallahu anhu قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا
Habbab bin el-Arad деген sahabe aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hicratga çeyin, Kaba'nın aslında köleköde bir çapanın, tonun başına koyup jatkanda, bayağı жаздыктын ордуна başına koyup es alıp jatkanda biz barıp alıp ne dedik? Ala tastanisir lana, ala tad'u lana deydi. Allah aytıp bizge jardam sunabайсыз bu, bizge dua kılбайсыз bu dep surandık deydi da. Себеби ал жакта баягы алсыз мусулмандарdı Mekkelikler ne kıldı? Azap kaldı. Barımız biliyoruz ya. Bilal radıyallahu anh'ın kançalık azaplarına. Yasir üy biliyorsun ya. Üy biliyorsun barım. Ya Abu Yasir, Yasir'in özün, Ummu Yasir. Yasir degen üy bili olgan. Alardın oşo balasın, ata-enesin, üçüğünden barım azap kalıştı da. Anan akırı Ummu Yasir degen sahabiya yaldı. Oşol butu kolun baylap, emek kılıp azaptap, ısık emege taşka jatkırıp alıp, ısıkta ысыган эмеде çölde, kumdun üstüne. Bu kumdun üstünde çak düştü, adam çıkıp neme kılsa butu kuyup kaladi. Men bir jolu kişinin de biz yaşыбызda barıp kalganбыз ал жакка окуганда. Kuveyt'te, mektepte okup жүргөндө Arapların baldары жылаң аяк futbol oynaганын көрүп, мен деле ойной коюп турмун да. Ойлогон эмесмин. Бирек ойногондо эле бутум кызып калды, анан кайра кроссовкамды кийип алдым. Кийин эртеси уже бутум эме парсындап болуп кетти да. Билбейсиң ал жакта эмесин. Мен алар болсо ойноп жүрөт, көнүп калам да. Элестетиңиz, ошондой ысык жерде Mekke andan деле ысык да, Мекке бирине калышпайт го. Ошондой ысыкта жаткызып алып, азапта жатат да. Ошондой кыйынчылыктарды көрүп анан Алла Таала Пейгамбер саллаллаху алейхи келип айтат, Алла Таала кайрылып бизге дуа кылыңыз, жардам сураңыз, тилеңиз дейт. Анан бул жерде бир нерсени айтып кетейин. Бизде нифак эки жүздүүлүк, мунафик дейбиз го, эки жүздүү. Мунафик деген эки жүздүү деген дагы мааниси бар. Анан экинчи мааниси мунафик бул жүрөгүндө ыйманы жок кафир, бирок сыртында биз менен намаз окуган мусулман болуп көргөн киши да. Биз ошону мунафик дейбиз. Анан ошондуктан биз мунафик деп бирөөнү айткан болбойт да шариятта. Эгер сен анын жүрөгүндө ыйманы жок экенин бил, аны биле албайбыз да азыр. Пейгамбер саллаллаху алейхи вассалам учурунда эми Жибрил алейхиссалам аркылуу Пейгамбер саллаллаху алейхи билген. Ошондуктан мунафиктердин тизмесин кимге Худайфа радıyallahu anh'a жазып кеткен дагы тизмектеп туруп. Мен каза болгондон кийин мына ушул тизмедеги кишилердин кимиси өлсө менден кийин жаназасына катышпаганым деген да. Анан көрдүңүзбү? Башкаларды тыйган жок, башкалар ошол тартып кете берсин деген да. Башка мусулмандар билген жок, Худайфадан башкачы. Анан Худайфа өлүгүчө сыр сактап, эч ким айткан жок. Анан Умар радıyallahu anh'u билип алып, ошондой Худайфада тизме бар экен деп маалымат тараганда Умар радıyallahu anh'u барып Худайфага барып ыйлайт да. Менин атым ошол тизмеде барбы дейт да. Дегенде Худайфа айтат, бул пайгамбардын сыры, мен муну айта албайм дейт. Ыйлап тура бергенде акыры айтат, жок сен жоксуң дейт да. Сен жоксуң, бирок сенден башка эч кимге айтпайм дейт. Ошондон кийин Умар радıyallahu anh'u айтат, жаназада дайыма Худайфаны карачымын дейт. Худайфа барбы жокпу? Эгер Худайфа жок болсо, мен окуй кетип калчумун дейт да. Ошентип Peygamber sallallahu suranganımızdan ne dedi? فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيَحْفَرْ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلْ فِيهَا. Sizlerden aldığım kavimlerde bir Müslüman kişini alıp gelip, bir kişini de bir Müslüman kişini alıp gelip durup, yerde kazıp
көз көрүнүү, көзүнө көрсөтүп туруп жерди казып, анан ошол чуңкурга аны отургузуп туруп, ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. Анан төбөсүнө, башына араны коюп туруп, экиге аралап салчулар дейт. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. Темир тарак менен алып келип, темир тарак алып келип, денесин мындай сыйырчы дейт да, шылчы дейт. Шылганда тирүүлөй, ошол шылып ма ясуддуху залик ан дини, аны ушул кылган азаптары динден кайтууга алып барган эмес дейт. Дини таштаган жок дейт, ошондой кыйынчылыкты көрсөтөгөн. Валлахи ла юттимманна Аллаху хадал амр. Аллага касам дейт, Пайгамбар саллаллаху касам ичип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи мынчалык касам ичти. Көрдүңүздөр, неге касам ичип атат? Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи Миражга чыкканда, Алла Таала менен жолукканда, ошол жерде билесиздер 5 намазы, 5 парз, башында 50 болуп, анан азайып 5 болуп, мындан да азайтканда уялам деген. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи тозок менен бейишти көргөн. Алдын ала. Тозок менен бейишти көргөн. Көрдүңүздөр? Бул акыйкат экенин көрүп туруп, билип туруп, мындай иман эч кимде болгон эмес. Ошон үчүн бул касам ичип атат да. Валлахи ла юттимманна Аллаху хадал амр. Алла Таала ушул диндин аягына жеткирет дейт. Ушул ишти, ушул менин пайгамбарчылыгымдын аягына чейин жетет дейт. Hatta yasira rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Ушундай ислам тарап бейбилдик болуп жер жүзүндө. Жада калса Сан'a шаарынан Hadramut Maut шаарына чейин бир киши унасына отуруп, баягы аткабы, төөгө эмнеге болбосун отуруп, Сан'адан Hadramutка чейин коркпостон сапарга чыгат. Сан'a, Hadramut деген шаарлар азыркы учурда Йеменде. Бул жактан карап көрсөм, экөөнүн аралыгы азыркы учурда 794 километр экен да. 800 километр дейли, көрдүңүзбү? 800 километрлик жолдо эч нерседен коркпой, бейбилдик, аманчылыкта сапарга чыгат дейт. Бир гана адамдар ушул койлорунан, карышкырдан гана коркот дейт. Башка эч нерседен коркпойт дейт. Мал мүлкүнөн дагы коркпойт, жанынан дагы коркпойт. Мисалы, азыр биз машинабызды ачык калтыргандан коркобуз, Илгери эми андай күн келбесин, кыйынчылык учурда дөңгөлөктөрүн алып кетип калышчу тура. Конокко барсаң, чыксаң, машинаң дөңгөлөгү жок. Машинаны көтөрүп алып кетсе, көтөрүп алып кете албайт. Көрүңүздөр, кыйынчылык болду, Кудай кечирсин. Көрүңүздөр, эч нерседен коркпойт да. Ошончолук аманчылык болот дейт. Бирок силер, валакиннакум тастажилун, бирок силер эмне шашылып атасыңар. Силер шашылып атасыңар. Ошондуктан биз динге амал кылууда, динди жайылтууда, динге менет кылууда эч качан шашылбашыбыз керек. Биз результатка карабашыбыз керек. Бир гана адамдар, биздин жаныбыздагы адам тааныштарыбыз болобу, досторубуз, туугандарыбыз кимиси болбосун, алар натыйжага карайт. Мисалы, эмне кылып атасың? Үй салып атам. Кана үй бүттү жок. Эмне кылып атасың? Мисалы, иштеп жүрөм, канча акча чогулттум. Результатка карайт да. Эмне кылып атасың? Окуп атам, канча алдым? 3. Анда окуп эле жүрүп турбайсың. Результатка карайт. Бирок Алла Таала эмне? Бир гана Алла Таала мээнетке карайт. Алла Таала результатка карабайт. أعوذ بالله من الرجيم وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Анын кылган мээнети каралат, жана ошого жараша согун алат дейт. Кыямат күнүчү.
Айтып атпайбы? Фама я'мал мithqala zarratin khayran yara. Күндө окуйбуз, сиз нәрселер. Фама я'мал mithqala zarratin khayran yara. Ким кыпындай жакшылык кылса, ошонун жакшылыгын көрөт. Кыпындай жаман иш кылса, ошонун жамандык кылса, ошонун күнөөсүн көрөт. Кыпындай. Ошондо биз менет кыла беришибиз керек. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Кыямат күнү эң үммөтү көп мен болом дейт. Анан башка пайгамбарлардын аттарын айтып аягында бир пайгамбар келет дейт, өзү жалгыз келет дейт. Кээ пайгамбарлар бир киши менен келет дейт, кээ бирөө өзү жалгыз келет дейт. Эмне үчүн? Ал менет кылды, ал ошол өзүнүн вазифасын, милдетин аткарды. Тапшырмасын аткарды, элди чакырды динге, бирок болгон жок натыйжа. Хидаят Алла Тааладан да. Эч бир пайгамбар же бир дин кызматкери, ошол алым киши бирөөнүн жүрөгүн ачып туруп ыйман салып койгон. Алла Таала гана жүрөгүнө салат. Ошондо да биз дуа кылышыбыз керек. Динге менет кылууда анан ар кандай сыноолорго биз даяр болушубуз керек жана сабыр кылышыбыз керек. Ошондой эле дайыма Алла Тааладан суранышыбыз керек. Ошол сыноолордон бизди мени алыс кыл деп. Дүйнөлүк жана акыреттик, диндеги ар түрдүү сыноолордон алсын деп дуа кылып турушубуз керек да. Пейгамбар не дейт? Дуа менен тагдыр кыяматка чейин салгылашып келет дейт, күрөшүп келет дейт. Алла Тааланын сага жазган тагдыры, мисалы, бүт пландуу да жазылган. Саат мынчада мындай болот, эртең мындай болот, бүт жазылган. Ошол план боюнча келе жатканда, эгер дуа кайра дуа кыла берген болсо, ошол дуанын ардынан ал жокко чыгарылат да, болду, токтотулсун депчи. Ошондуктан биз дуа кылганда мындай кенен дуа кылышыбыз керек да. Мындай оруудан сакта, тигиндей оруудан сакта, мындай кырсыгынан сакта деп дуа кылып. Керкилер айтат экен, дуаны кыска кыл. Эми сен Аллахым мени күнөөмдү кечир, бешикке киргиз десең туура, макул, күнөөңдү кечир, бешикке киргизип коюшуң мүмкүн. Бирок бул дүйнөдө кандай жашайсың? Кыйынчылыкта жашап калышың мүмкүн, туурабы? Жакырчылыкта жашашың мүмкүн, ооруп жашашың мүмкүн, төшөктө жатып калышың мүмкүн жылдап. Ошондуктан эмне? Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын баягы дуа кылган хадистерин көрүп, ошодон үйрөнүп, ар түрлүү дуаларды кылган. Мисалы Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Я Аллахым, мени коркуктуктан сакта, коркуудан сакта, төшөктө баягы карылыктан сакта деп ошондой ар түрдүү дуаларды айткан. Ошолорду үйрөнүшүбүз керек дагы. Анан бир жумада бир жолу айтып койбой, аны күн сайын айтышыбыз керек. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала илхах баягы бир нерсени жаш бала атасынан бир нерсе сурагандай улам сурай берген жакшы көрөт дейт. Ошон үчүн ошентип сураган үйрөнүшүбүз керек. Анан бир жума дуа кылып, анан результат болбосо, болбой калды, болбой жок. Дуа кылыш. Себеби дуа, бул жерде дуанын бизде алымдар не дейт? Дуанын натыйжасы 3 түрлүү болот. Биринчиси, же Алла Таала ошол дуасын ошол дүйнөдө кабыл кылат. Экинчиси, ошол дуанын айынан себебинен Алла Таала маны бир кандайдыр бир кырсыктардан сактайт бул дүйнөдө. Болбосо акыретте Алла Таала аны ошол дуанын себебинен анын даражасын көтөрөт. Себеби бул дуа Алла Таалага эң жаккан ибадаттардын бири да. Биз эл жокто, мүмкүн болсо эч ким жокто бир караңгы комнатага кирип алып, Алла Таалага арманыбызды айтып дуа кылсак, ошого Алла Таала ошого жагат да. Ошо үйрөнүшүбүз керек. Мындай элден алыс болуп, оолап жерде жалгыз жүргөндө, мисалы, дуа кылып Алла Таалага арыз арманыбызды айтсак, бул Алла Таалага эң жаккан ибадаттардын бири. كاين حديث وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر الرسول صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة. ابن مسعود عبد الله بن مسعود айтат, Hunayn согушу болгондо Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям олжолорду бөлүштүргөндө кээ бир адамдарга башкалардан өзгөчөлөрдү көрүп берип койду дейт. Hunayn согушунда аябай көп олжолор алынган. Мусулмандардын саны да аябай көп болгон. Ушунчалык көп мусулмандар согушка чыккан. Wa yawma Hunayn id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an. Hunayn күнүндө Куранда айтат Алла Таала. Силердин көптүгүңөр өзүңөр көптүгүңөрдү көрүп суктандыңар дейт да. Сугуңар тийди дейт. Анан эч кандай пайдасы тийген жок силерге. Себеби ислам армиясы эч качан
askerlerдің саны менен уткан эмес, бир гана Алла Тааланын жардамы менен. Себеби аскер жетишпей калса Алла Таала учурларда периштелер түшүрүп турган. Тарыхта ошону Пейгамбер учурунда деле болгон. Бадыр согушунда түшкөн. Сахабалар мүнтүп эле кылычты жакындатканда эле башы кесип кетип берген. Периштелерге чагып турган. Хунейнде ошончо көп болгондон мусулмандар биз көп экенбиз деп Фатих Макканы ачкандан кийин болуп атпайбы? Хунейн согушучу. Фатих Макка 8-жылы болду. Андан кийин эсимде жок, жазылып атыптыр. Хунейн андан кийин болгон да. Ошондо мусулмандардын аябай саны көп болуп, булар эми мындай эле утуп коебуз деген да. Андай болбой калды. Бирок уттулар, бир аз Алла Таала эскертти да, силердин саныңар биз үчүн эч нерсе эмес депчи. Анан согуштан кийин көп олжолорду алгандан кийин Пейгамбер саллаллаху алейхи вассалам 3 кишиге 100дөн төө бериптир да. Элестетиң, бир эле кишиге 100 төө берет. Азыр сизге мисалы 100 төө берсе, эмне деген байлык бул? Бир төөң канча турат? Азыр жылкын канча турат? Төө канча турат мисалы? Ар бирина. فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، أقرع بن حابس، وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك. عيينة بن حسن قال وشون يبيت، وأعطى ناس من أشراف العرب وأثرهم. جنا başkalarga da verdi dedi. 100dön berdi dedi. Bul bergende bular köpçülüğü İslam'a жаңы kirgen, 1-2 yıl bolup kalgan, anam bulardan köpçülüğü ne bolganken oşo bir urulardan başçısı bolganda, beyler bolgan. Oşolordu İslam'a tartуу үчүн ушундай кылганда, элден өзгөчөлөрдү мен булар биздин тилде айткан атка минерлер да, баягы мактоо эмеде, мактоо жактоодо жүргөн кишилерди дайыма мактасаң жагат да, ошол көнүп калган да, сыйда жүргөн кишилер. Сыйда жүргөн кишини биз мына жака отургузуп койсок, ал деле ыңгайсыз болот да мисалы. Ошондуктан Пейгамбер саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Иза атакум кариму кавмин фаакримуху дейт. Эгер силерге бир коомдун кадыр бактуу кишиси келип калса, аны сыйлагыла деген. Ошондо ошол себептен дагы бир хадисте келет, бир сахаби Йеменден келип мусулман исламды кабыл алганы келгенде, анын ким экенин алдын ала тааныган да, угуп жүргөн, билген дагы ага өзүнүн чапанын чечип отургузган, ошол үстүнө сыйлап. Биз баягы бул дискриминацияга кирбейт. Акылбы? Бул дискриминация эмес. Дискриминация бул качан? Эгер биз бир адамдын акысын бербей койсок, ошол дискриминация болот. Биз айттык да, мисалы, ким биринчи келсе, эң биринчи келгенге эшик ачылат, анан жаап коем деди. Анан күтүп турсак бир жөнөкөй эле киши кирип калды, биринчи болду. Анан жок, сен болбойт деп. Анда дискриминация болот. Акысын берсек, анан акысынан сырткары кошумча бергенге эч кандай шариатка каршылыгы жок да. Ошентип ашыкча бергенде فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله deydi. Allah'a kasam deydi. Bular Araplar İslam'a çeyin deli kasam içi örgün da. Bular da vallahi деген söz bolgon buga çeyinçi. Allah'a kasam deydi. Ошондо bir kişi en bu Müslümanların arasında жүргөн kişi de aytat Allah'a kasam içem deydi. Bu adletlilik bolbodu deydi. Бул бөлүштүрүү адилеттүүлүк болбоду дейт. Адилетчилик каралбады бул бөлүштүрүүдө дейт. Ва ма урида фиха важхуллах. Алланын дагы бир ыраазычылыгы, Алла үчүн жасалбады бул иш дейт да. Бул Пейгамбер саллаллаху алейхи вассаламга сөз тийгизди. Пейгамбер саллаллаху алейхи вассалам өзү бөлүштүрдү да, бул жөн үчүн. Факулту валлахи ла ухбирана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Абдулlah bin Mesud Anam men aytdım deydi. Allah'a kasam men buna sözdü peygamberge жеткирем dedi deydi. Fa ataytuhu fa akhbartuhu bima qala. Ana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ошол айткан сөздү жеткирдим. Айтканымда fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf deydi. Peygamber bu сөздү укканда аябай жүзү өзгөрүп баягы кызарып кетти дейди да. Thumma qala ana keyin aytdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adashmasam keyir yerlerde kelip yüzü biraz sargıç bulmakta. Sargı. ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله deydi. Eğer de Allah Teala Cenabı'nın elçisi adiletlilik kılmasa anda kim adiletlilik kılmak deydi. Ondan keyin aytdı. Yerhamullahu Musa. Allah Teala Musa peygamberdi rahim kılsın.
قد أوذي بأكثر من هذا deydi. فصبر. Bundan da çoğurak bir ızaga duşar oldu. Oşonda ızalardı gördü, bir sabırlılık kıldı. Men de özünü özü jorup tutatdı, men de sabır kılayım hepsi. فقلت أنا بيا صاحبي لا جرم لا أرفع إليه بعد حديثا. أنا aytdım deydi. Bundan keyin bunday sözlerdi men Peygamber'e yetkirgile koyun dedim deydi. Bu hadis dagı bir rivayetlerde kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşuntip bir emeli bölüştürgende başka rivayette kelet. Bir kişi durup ya Muhammed yüzün bayağı kişinin süret ettim de korunluktu mesela ayavay bir caman soğuk korunuşta kişiyken de oşondaysa ayavay var. Oşo kişi durup ne dedi? Ya Muhammed i'dil fa inneke lem ta'dil. Ya Muhammed adletlilik kılganın dedi. Sen adletlilik kılgan yoksun dedi. Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşulle sözüne dedi. Vayhak men ya'dil iza lem a'dil dedi. Sen kıyradın mı dedi. Korudun mu dedi. Men adletlilik kılmasam kim adletlilik kılmak mı dedi. Degende sahabaların birisi yalan edilse ruhsat verseniz bu münafiktin başını çarpıp salayım dedi. Degende yok dedi. Mına uşul kişinin tukumundan şunda bir kavim payda olup, alardan okugan namazını korup, özüngördün namazını aldı. Bunday tuğut boyu kalasına dedi, biz men namaz deli okuyup yürüp durumunu deyip, sahabalar kaydı dedi. Sahabalardan da köylük namaz okudu. Ya utahqiruna siyamakum ila siyamihim. Sizlerden uşul orozu kordu, alardan orozosuna salıştırıp dağı kemsintesine dedi. Orozo, namaz okuganları, orozo kırmaganları, ibadatları, Kur'an okuganları sahabalardan ötüp ketedi. Yamruquna mined-din kema yamruqu sahmu minar-ramiyya deydi. Cebe cağdan uçup çıkkanday zamatta, dinden oşanda uçup çıkışat dedi. La in laqituhum la aqtulannahum qatla Samud dedi. Eğer men oşolarga joluksam, Samud kavmin kırganday kırıp salmak dedi. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde jön aytkan? Havariz dep koyuyor bizdin İslam termininde. Bular bayağı musulman padişaha kandaydı bir ayaktardı, hükümdörді özgörtüp, burmalantıp, toor emes düşünüp alуу negizinde dini ideologiya, toor emes dini ideologiya negizinde revolütsiya kılışat da. Oşular oyun jönde atılgan. Oşon bular keyin kaçan payda oldu? Osman radıyallahu anh'dan uçumda payda olup, Ali radıyallahu anh uçumda ayavay güçkö oluştu. Ali radıyallahu anh menen oşo musulmanlardın armiyası menen bular soğuşka barıştı da. Bular köpünçe ne? Huddesaul asnan, hadiste Allah'ın sıfatarken. Huddesaul asnan, sufahaul ahlam deydi. Huddesaul asnan tişleri mi çıkkan deydi. Sufahaul ahlam boyga dele jeter etmez deydi. Boyga dele jetkelmez deydi. Jaş balдар bolgan köpçülüğü. Kızıl kanduluk aldırıp sahabalara karşı çıkmadı. Dinde düşüngönde oşulardan yürönböy, kayra özleri bayağı ayatlardı üstürtten kotorup alıp özleri eme kılıp toor emes emege barıştı da vakitka. Oşonduktan biz dinde düşüngönde mına alımlara kayrılışыбыз керек. Dinde mınday terip alıp anda bolбойт. Anda hiç kaçan toor emes. Bu da başka tema, bir işte emesi varken aytıp kettik. Keyinki hadis وعن أنس رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا deydi. Eğer de Anas radıyallahu anh eğer de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, eğer de Allah Taala bir pendesine jakşılıkты kalasa, ağa anın azabın cazasın bu dünyada berет deydi da. Bu dünyada kıynap günösüz, gününü azırak kılgana canın alattağın beşik berет.
وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Kimge Allah Taala qaysi bir pendesine jamandыкты kalasa, anın günösün uşo boydan kaltırar, keçirбей kaltırıp durup, kıyamet gününde bayağı pendesi толтура күнөө менен кыйматта Allah Taala менен жолугат. Şu bu жерде ne деп атат? Баягы кыйынчылыктарга сабыр кылышыбыз керек. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. Elbette sыйлыктын çoğunluğu balenin, kırsıktın çoğunluğuna jarasha bolot. Senin başına kançalık çoğun oğur düşüp düşse soğun dili oşunçalık çoğun. Ve inna Allah Teala iza ahabba qawman ibtalahum. Eğer de Allah Teala qaysi bir qawmdu жақшы көрse, alarga sınov beretdi. Buna hazır misal hazır. Faman radiya lahu rida. Kim oşo Allah Taala'nın sınovsuna, kıyınçılıklarına razı bolsa, ağa deli Allah Taala'nın razıçılığı bolat. Ve men sakhita falahu sakhat. Kim oşoga narazı bolsa, ağa Allah'ın narazıçılığı. Oşonduktan biz mындай karasak, key bayağı dinge işemegeler edi. Sizler musulman izleysinler, Allah Taala jardam berет дейсиңер. Карабайсыңар, бүт көпчүлүгүңө жакыр жашайсыңар деп, мусулман коомчулугу. Салыштырмалы. Ne үчүн? Себеби biz imanыбыз бардагы биз сабыр кылабыз. Алар болсо иманы жок. Эгер аларга ушундай кыйынчылыктар болсо, заматта эле биз өзүн-өзү асын өлүгөнү толтурат алардачы. Мисалы, карызга батып кетсе эле асын өлүп калат. Андай болса асын өлүп калат. Biz мисалы карызга бассак не кылабыз? Күндө дуа кылабыз. Ya Allah'ım benim karızımı kurtult деп. Dua kıl inşallah. Anan ikincisi bu sınavda. Anan dagı bir sebebi ne üçün misal kafirler жақсы жашайды да. Жашоо шарты жақсы бұл дүниеде. Себеби Peygamber Allah Taala adilет зат болгондуктан кафирлардын сыйлыгын бұл дүниеде берет. Мисалы иштеп жатат эме кылып атат, ошол үзүрүн бул дүйнөдө көрөт да. Нар жака барганда эч кандай жакшылык калбай калат. Баягы сооп иштерди кылса, кайрымдуулук кылат го, алар деле кылат. Кайрымдуулук кылат, алар делечи. Ошонун баарын бул дүйнөдө көрөт да. Анан тияка барып алып, мага сооп бербейсизби десе, мен сага бердим го дейт. Сооп берсең нар жака ал. Бизге акыретте берет иншалла. Misal valillahi meselul a'la misal getiriyoruz bir akıllayı düşündük o için ata dele baldarını karab durup kede sabırlı balasını bu sabır kılat diye bana başkasına verip o bayağı çıdağı anımızda jardam verip derken sen sabır kıldık al sabır kılıverir. O şol seyahatte bizde sabır kılat diye ime kıldı işenin koşuyordu biz o şol aktaşıyoruz dedik de. Keyinki hadis. Anas rivayet kılgan hadis. Anas radıyallahu anhu sahabi Anas bin Malik. Sahabaların içinde en çok yaşayan. 100'den aşık yaşayan. Peygamber dua bergen ama dua kılgan. Aytat Kadamtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene var. Allah'ın elçisine 10 yıl hizmet kıldım. 10 yıl hizmet kıldım. Bir de yolu bir işte nege bunu mınday kıldın, nege anday kıldın diye aytkan yok deydi. Hiç kaçan. Peygamberday bulup kıyın, biroq biz ne daima özümüzden daima oşolara kitap hareket kılışımız gerek. 10 yıl bir de yolu nege bunu kılmadın, nege anday kılmadın, bunday kılmadın hiç kaçan.